Казакстан Республикасында акыркы убакта болуп жаткан окуяларга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги жана Алматы шаарындагы Кыргызстандын башкы консулдугу менен биргеликте Казакстанда болуп жаткан окуяларды үзгүлтүксүз күнү түнү байкоо жүргүзүп, Казакстан аймагындагы Кыргыз Республикасынын жарандарына тийиштүү жардам көрсөтүү боюнча чаралар ыкчам түрдө ишке ашырылды. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Казакстан Республикасынын аймагында баш алаңтал башталган күндөн тарта Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги түздөн-түз байланышта жана Казакстанда убактылуу жашап жаткан эмгектенген мекендештин коопсуз туруусу боюнча маселени өз көзөмөлүнө алган. Министрликтин базасында Казакстанда жүргөндө Кыргыз Республикасынын жарандарына өзгөчө кырдаал учурунда ыкчам жардам көрсөтүү боюнча ыкчам штаб уюштурулган. Казакстандагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын ар бирине консулдук-укуктук жардам берүү, алардын туугандары менен байланыш кармоо жана Казакстандын тийиштүү компетент органдары менен өз ара байланышта болуу боюнча иш-чаралардын планы бекитилген. Консулдук-укуктук мүнөздөгү маселелер боюнча кеңеш берүү жана жарандардын туугандарына кайрылуулар үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинде, Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинде жана Алматыдагы башкы консулдугунда ыкчам байланыш телефондору уюштурулду. 5 январдан 9 январга чейинки аралыкта ыкчам байланыш телефондоруна 1000ге жакын жарандан чалуулар түшүп, аларга керектүү түшүндүрүү иштери жана консультациялар берилди. Казакстан Республикасынын аймагында жүргөн туугандар менен байланыш түзүүгө жардам көрсөтүлдү. 5 январда Алматы шаарында ички саясий кырдаалдын кучушуна байланыштуу министрлик тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына аймакта убактылуу же туруктуу жашаган жеринин мыйзамдарын, эрежелерин сактоо менен саясий акцияларга катышпоо, эл көп чогулган жайларга барбоо жана жашаган жерлеринде калуусу тууралуу билдирүүлөр үзүлтүсүз жарыяланып турду. 6 январда консулдук-укуктук жардам көрсөтүүнүн алкагында министрлик Алматы шаарында жайгашкан кыргызстандыктарды эвакуациялоо уюштурулган. Атайын уюштурулган автобустар менен 42 жаран, анын ичинде чет өлкөлүк мамлекеттин жарандары Кыргыз Республикасына алынып келинген. 7 январда министрлик Кардай көзөмөл өткөрмө пунктунун убактылуу бир тараптуу жабылганына байланыштуу казак тарапка аталган чек ара пунктунун ачылышына көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылуу жолдоду. Натыйжада мекенине кайтып келүүнү күтүп турган Кыргыз Республикасынын 100дөн ашык жарандары чек арага өтүүгө жардам берилди. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Алматы шаарындагы баш консулдугу, Алматы шаарынын ички иштер башкармалыгы менен Казакстан Республикасынын укуктуу органдары тарабынан жүргүзүлгөн атайын операциялардын жүрүшүндө Казакстандын Алматы шаарынын Алматы облусунун аймагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын кармалгандыгы тууралуу тактоо максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 8 январда министрлик тарабынан Казакстан Республикасынын аймагында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына келген өлкөлөрдүн мыйзамдарын, эрежелерин сактоо зарылчылыгы, ошондой эле мүмкүн болуучу каттамдары тууралуу маалымат берүү боюнча консультациялык иштер улантылды. Министрликтин Казакстан Республикасындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин жана башка консулдук ишеним телефондоруна кайрылуулардын жыйынтыгы менен Алматы облусундагы кыргыздардын диаспоралык уюмдары менен биргеликте аймактагы кыргызстандыктарды эвакуациялоо ишке ашты. 9 январда атайын уюштурулган автобуста Кыргыз Республикасынын 14 жараны, анын ичинде аялдар жана балдар Кыргызстанга кайтып келишти. Ошондой эле жарандарды алып келүү маселеси Кыргыз Республикасынын Нур-Султандагы элчилиги тарабынан иштелүүдө. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын 15 жаранын алып келүү маселеси иштелип жатат. 9 январда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргыз Республикасындагы министрлигине Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Рапил Жошубаев чакырылып, Кыргыз Республикасынын жараны Рузахуновдун камалышына байланыштуу министрликтин нотасы тапшырылды. Викрам Рузахуновго консулдук жолугушууну тез арада камсыз кылууга жана аны жакын арада бошотууга чакырды. Ошондой эле казак тарабына Казакстан Республикасында акыркы окуяларга чет өлкөлүк жарандардын катышуусу боюнча текшерилген жана ишенимдүү маалыматтарды гана жарыялоо чакырылды. Ошондой эле консулдук мамилелер боюнча эл аралык жана эки тараптуу документтердин талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын жарандарынын кармалышы тууралуу өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө өз убагында маалымат берүү зарылдыгы белгиленди. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаменти
Рузакыновдун жакындары менен жолугуп, анын жүрүшүндө бардык жагдайлар тактоо боюнча министрлик тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди. Азыркы учурда Рузакыновдун жакындагы убакта бошотуу маселеси казак тарабы менен иштелип жатат. 9 январда министрликте Казакстан Республикасынын компетенттүү органынын тарабынан Кыргыз Республикасынын 5 жараны калганы тууралуу маалымат бар. Бул маселе боюнча казак тарабы менен тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Министрлик Кыргыз Республикасына кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарына жардам көрсөтүү боюнча иштерди улантууда. Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасында элчилиги Нур-Султан, Актөбө, Атырау, Актау, Кустанай, Көкчатав, Петропавловск, Павлодар жана Караганда шаардарында Кыргызстан жарандары менен үзгүлтүксүз байланышта. Министрлик Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасындагы элчилиги, Кыргыз Республикасынын Алматы шаарындагы башкы консулдугу, Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Алматы шаарындагы Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министринин расмий өкүлү менен, ошондой эле Казакстан Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдары менен туруктуу байланышта. Казак тараптын компетенттүү органдары анан жүргүзүлүп жаткан антитеррорлук иш-чаралар, жарандарына жана транспорт каражаттарынын кыймылына киргизилген чектөө чаралары, ошондой эле интернеттин, мобилдик стационардык байланыштын жоктугу консулдук-укуктук жардам көрсөтүү боюнча иштерге кыйынчылык жаратканын белгилей кетүү зарыл. Мындан тышкары 9 январда министрликтин кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери Алматы шаарында жүргөн жана оор турмуштук кырдаалга туш болгон Кыргыз Республикасынын жарандарына гуманитардык жардам көрсөтүштү. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаменти, Кыргызстандын Казакстандын элчилигинде жана Алматы шаарындагы башкы Кыргызстандын башкы консулунда ыкчам байланыш телефондо иштеп жаткандыгын министрлик дагы бир жолу эскертип кетет. Казакстан аймагындагы Кыргыз Республикасынын жарандарына консулдук жардам алуу боюнча бардык суроолорго кайрыла аларын билгизебиз.